Президент Садыр Жапаров аксы окуяларында курман болгондордун элесин эскерди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 17 мартта аксы окуяларын эскерүү күнүндө 2002 жылдагы аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналып тургузулган Бишкек шаарындагы Борбордук Ала Тоо аянтындагы монументке гүл койду. Иш-чарага ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Осконбаев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров катышты.